Коронавирус пандемиясы башталгандан тарта өз өмүрүн тобокелге салып, өзгөнүн ден соолугуна кам көргөн дарыгерлер болду. Алар илдет курчуп, өлкө кызыл зонага айланганда да эч артка кылчайбай, бейтаптардын саламаттыгы үчүн жан күрөштү. Ак халатчандардын эмгегин баалаган эл аларга 21-кылымдын баатырлары деген наам ыйгарды. Пришлось благодарить всех. Медицина тармагында 25 жылдык иш тажрыйбасы бар Венера Ахматова номер 8 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун врач-лаборанты. Ал бейтаптардын диагнозун лабораториядан аныктап, терапиянын натыйжалуулугун көзөмөлдөйт. Ахматова кесиптештери менен биохимиядан тарта лимфага чейин күнүнө 100гө жакын анализ алат. Эпидемиологиялык абал турукташып калгандыктан гана тесттердин саны бир аз басаңдады. Анткени алар пандемия учурунда эс алуусуз иштөөгө аргасыз болушкан. Пандемия убагында деле ушул поликлиникада эле баарыбыз эмгектенип иштеп аттык. Лаборанттарыбыз болсо ПЦР анализ алып, мобильный группаларда иштеп жатышты. Өзүбүз деле ушул поликлиникада эле бир да эс алган жокпуз, отпускага шашпай чыктык. Жылдын аягында ковид оорусу басылып калгандан кийин убактан баштап чыктык. Ага чейин жалпы коллективибиз менен ушул жерде иштеп жаттык. Венера Ахматованы 2021 жыл медицина жана социалдык кызматкерлерди колдоо жылы деп жарыяланганы кубантты. Анткени ал бул жылдын эсебинен дарыгерлердин айлык маянасын көтөрөт деген ишеничте. Ал арада Саламаттык сактоо министрлиги да дарыгерлерди колдоо жылына карата ак халатчандардын айлыгы 1-июлдан баштап 40%га көтөрүлөөрүн билдирди. Андан сырткары дарыгерлерге башка да жеңилдиктер каралат. Президент өзүнүн указында ошо медицина кызматкерлери үчүн атайын үй жайларды льготтук түрдө алуу боюнча, аларды үй жай менен камсыз кылуу боюнча дагы бул маселелерди дагы иштеп чыгып, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эмес, башка министрликтер менен биргеликте ушул маселелер үстүндө дагы иш-аракеттер жүргүзүлүп келатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул жылды эл аралык медицина менен социалдык кызматкерлердин жылы деп пандемияга каршы күрөшүүдө талыкпаган эмгегине ыраазычылык катары кабыл алды. Дарыгерлерге алкыш айтуу сөз менен калып калбаш үчүн аларга жардам берүүнү улантаарын айтып, бардык өлкөлөрдү бул демилгени колдоого чакырды. Разработали определенный инструмент, который Биз дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна мүчө мамлекеттерге өкмөттүк деңгээлде бир топ чечимдерди сунуштаганбыз. Алгач жарандарга баасы да жеткиликтүү медицинаны камсыздоо, социалдык коргоо, каржылык баасы туура келген турак жай менен камсыздоо сыяктуу сунуштар. Мамлекет жана коомдун жардамы менен медицина тармагындагы маселелерди чечип койсо болот. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Ханс Клюге да Кыргызстанга болгон иш сапарында өлкөдөгү медицинанын өнүгүүсүнө жогорку баа берген. Вакцина сатып алууда да колдоорун айтып, калкты толук эмдөөдөн өткөрүүнү сунуштаган. Мекеменин өкүлү Кыргызстандын 215 миллион сомго Орусиядан вакцина сатып алуу чечими калк саламаттыгына камкордук дейт. Талайбилер Матова, Талас Аманбеков, 5 канал.